Шайлоо боюнча таза шайлоону биз колубуздан келишинче таза өткөрүп беребиз. Калганы эми элдин өзүнөн биз мамлекет тараптан административдик ресурсту колдонбогонго 99% биз күчүбүздү жумшап иштеп атабыз бүгүн. Ал эми сатып алууларды дагы биз колдон келишинче дагы бир жолу кайталайм, аракетти кылабыз. Анан калганы элдин өзүнөн эми добушуңарды сатпагыла, көңгүлө ушуган, ушул тартипке көңгүлө. Анан барып 5-10 жылдан кийин анан оңолобуз. Шайлоо процессинде баягы сатып алуу деген баягы түшүнүк мээден да көкүрөктөн да чыгып кетиш керек да. Атак шайлоолорду көрүп эле жүрбөйбүзбү? Эл өзү барып алып бир участокто бир жок дегенде 50-60 киши клубтун бурчунда, ичинде, же мектептердин аркасында саат 6-да барып алып тизилип турушат да. Кимиси көбүрөөк берер экен деп. Ошого добушту салып берем мен депчи. Ушундай адамдарыбыз да бар да. Ошолорду өзүңөр тыйгыла эл. Көпчүлүксүңөр, көп түкүрсө көл болот дейт. Өзүңөр тыйсаңар анан таза шайлоо өтөт. Атак биз мына чын ниетибизден Кудай көрүп турат. Таза шайлоону өткөрүп берели деп болгон күчүбүздү жумшап атабыз.